Бишкекте интим кызмат көрсөтүүчү жай уюштурган шектүү аял кармалды. Бишкек шаарында интим кызматын көрсөтүүчү жай уюштурууга шектелип аял киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн 20 ноябрда 1 май райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 18 ноябрь күнү саат 12:30 чамасында Милисияга Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кыздар интимдик кызмат көрсөтүп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Билдирүүнү тактоо үчүн айтылган дарекке барган ыкчам тергөө тобу ал жерде кыздар интимдик кызмат көрсөтүп келишкен аныкташкан. Тергөөдө кыздар Ш аттуу аял үйдү ижарага алып, сойкулук жасаганга шарт түзүп бергени жана мындан түшкөн акчанын бир бөлүгүн өзүнө алып тургандыгын айтып беришкен. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 160 беренесин сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 38 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына минтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Руслан Бостери Ташиевке кол салууну пландаган. Криминалдык дүйнөдө Рус Коён же Руслан Бостери деген кайман аты бар 1983 жылы туулган ДРБ кармалды, деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Комитеттин маалыматы боюнча шектүү Ысык Көл облусунун Бостери айылында туулган. Ал 16 ноябрда Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында жашырынып жүргөн жерде кармалган. Шектүү камчы Асанбектен Камчы Көлбаев жакын адамдардын бири болуп Ысык Көл районунун Бостери айылын караган. Мурда каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон. Издөөдө жүргөн РДБ УКМКнын жетекчилигинен кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан. Ага уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана катышкан деген айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди, деп айтылат УКМКнын расмий маалыматында. Жылы төрөлгөн 21 ноябрда Чолпон Ата шаарында Орун Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмыштын тобунда турган, азыр уюшкан кылмыштын тобунан баш тартам. Кыргызстандын мыйзамы менен баш ийип жашайм. Прозвище в криминальных кругах? Рус. 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн айдоочулар күйүүчү майдын ар бир литрине 1 сомдон кошуп төлөшү мүмкүн. Бензин менен дизель кымбаттайт. Кыргызстанда жаңы жыйым киргизилет. Бүгүн парламент жол фонду тууралуу мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууларда колдоп берди. Ага ылайык айдоочулар ар бир литр бензин, дизелдин баасына 1 сомдон кошуп төлөйт. Чогулган каражат жол фондуна түшүп, анын эсебине республикадагы жолдор оңдолуп, реконструкцияланат. Мындай жыйым жолдо көбүрөөк жүргөндөр көбүрөөк төлөйт принципи менен иштейт. Мыйзам кабыл алынса, жол фондунун бюджети 7 миллиард сомго көтөрүлгөн. Транспорт министринин орун басары Бекназар Базаралиев билдирди. Ал 2023 жылы фондго 4,5 миллиард сом түшкөнүн, быйыл жылдын аягына чейин 5 миллиард сомдон ашык каражат түшүүсү күтүлүп жатканын кошумчалады.